Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге Forever Products компаниясынын дагы бир продукциясы Aloe First боюнча айткым келип турат. Aloe First'тун негизги курамы 78% алоэ турукташтырылган гели, андан сырткары ары прополиси, ромашка, календула, бадырам чөп, ошондой эле имбир, миң жалбырак деген сыяктуу ар түрдүү дары чөптөр буга камтылган. Кайсы учурларда колдонобуз? Теринин ар кандай инфекциялык ооруларында, тери жабыркаганда ошолорду инфекциялардан ар түрдүү сезгенүүдөн коргоо үчүн колдонобуз. Мисалы уулуу чөптөрдүн денеге тийүүсүндө, анын натыйжасында боло турган аллергиялардан колдонсок болот. Же курт кумурскалар чагууда анын натыйжасында боло турган аллергиялардан сейиптирип колдонсо жакшы жардам берет. Экзема, псориаз деген сыяктуу ар түрдүү жабыркоолордон колдонууга жакшы жардам берет. После операция тоже можно чачып туруп колдонсоңуздар теринин бат калыбына келишине жардам берет. Кесилип кеткен учурда, күйүп калган күйүккө, даже аябагандай чоң күйүк болгон учурда дагы ушул First'тү чачсаңыздар жакшы жардам берет. Буга Россиянын МЧС тарабынан отдельно сертификат берилген. Ар бир үйдө домашний аптечкада турушу керек бул биринчи помощь катары. Анткени ар түрдүү случайларда, ар түрдүү кокустуктарда колдонууга болот. Мунун курамында природный антибиотик катары прополис болгондуктан только эле теринин жабыркоолорунда эмес, жөтөлдө, бронхит, астма болгон учурда тамакка чачсаңыздар жакшы жардам берет. Температурада колдонсоңуздар жакшы. Андан сырткары аялдардын ар түрдүү төрөгөндөн кийинки сырткы тазалоолорундагы колдонсо жакшы жардам берет. Сук тийип калууда, жанагы эрозия, миома деген сыяктуу воспаление болгон учурларда да, выделение келген учурларда тампон жасаса жакшы жардам берет булар. Бир эле аларга сунуштабыздан биз даже бул First'тү чачка дагы көп сунуштайбыз. Мисалы, чачты күндөн коргойт, деңиздин суусунан коргойт, ошондой эле ар түрдүү химиялык краскалар менен боёгондон кийин обязательно сөзсүз түрдө Aloe First'тү чачып туруп, андан кийин же фен менен кургатууда дагы ушуну менен чачып туруп, андан кийин кургатсаңыздар жакшы жардам берет. Бул ар бир үйдүн үйүндө ар бир үйдө айрыкча апалар үчүн көбүрөөк кайрылгым келет. Домашний аптечка катары на всякий случай турганы аябагандай жакшы. Бардык учурда колдонсоңуздар болот. Айрыкча жаш балдарыңыздар болсо, всегда үйдө турганы жакшы. И ошондой эле бизде Aloe активатор. Бул продукция 99,66% алоэнин сыгылган суусу. Кайсы учурларда колдонобуз? Бет тазаласаңыздар жакшы, муну менен маска жасалат. Андан сырткары көздөгү бүт проблемаларга мен муну всегда көзүмө тамызып жүрөмүн да. Көздөгү бүт проблемаларга тамызып жүрсөңүздөр жакшы. Кулактан аккан иринге тамызсаңыздар жакшы, мурундагы гайморитке тамызсаңыздар жакшы. Андан сырткары тилиңиздердин астына тамызып жүрсөңүздөр өпкө, бөйрөккө, боорго дагы жакшы таасир берет. Балдардын, жаш балдардын выздутие болуп, ичи көп кыйналган учурларында чайный ложка менен ичирип койсоңуздар жакшы жардам берет. Тамак симирүүдө, тамак симире албай кыйналып аткан болсо, чайный ложка менен ичип койсо жакшы жардам берет бул. Отравление болгон учурда дагы биз муну көп колдонобуз. Андан сырткары грипп болуп, тамак ооруган адамдарга тамагын чайкаса дагы өтө жакшы жардам берет. Булардын бардыгы натуралдуу продукциялар, эч кандай химикат кошулган эмес. Ошон үчүн балдар үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы эч кандай коопсуздук жок. Жалаң гана сиздердин ден соолугуңуздар үчүн пайда алып келет. Бардыгыңыздарга ден соолук каалаймын. Колдонсоңуздар өтө жакшы натыйжаларды ала аласыздар деп айтам.